Саламатсыздарбы, урматтуу достор, кымбаттуу катталуучулар. Мага көптөгөн менин катталуучуларым электроэнергиянын баасын кымбатташы боюнча эмне дейсиз деп ошол боюнча көп суроолорду берет жана казино боюнча дагы көп суроолорду берип, эмне унчукпайсыз деп келет да. Эгер популист болсом, же унчукпай коет элем, же албетте кыйкырып чыгат элем да. Электроэнергияны кымбаттатпаш керек. Бийлик солуч, акмак, казинону жаап салыш керек. Булар арам деп айтып чыгат элем да. Бирок, туугандар, мен дайыма өзүмдүн ой пикиримди реалдуулукту айтканга аракет кылып келем. Ошондуктан бул жолу дагы популисттик эмес, популярдуу эмес өзүмдүн оюмду айтам. Көпчүлүккө жакпаган оюмду айтам. Бирок каалайсызбы, каалабайсызбы, бул болгон чындык. Мына президент өзүнүн оюн билдирип, электроэнергияны кымбаттатпасак болбойт экен, туугандар. Кымбаттаталык деди эле, биз эл кыйкырып, өкүрүп, сөгүп жатып калдык адаттагыдай эле. Ал кишинин мына шайлоо келатканда мен кымбаттатпайм электроэнергиясын деген сөздөрүн, видеолорун чыгарып, мынакей өзүнүн сөзүнө турбай калды. Бул да ит болду, куш болду деп атабыз. Мен да көп учурда бийликти сындап келем, бирок бул учуру мен Садыр Жапаровду колдойм. Себеп дегенде колдобоско айла жок. Мен мындай деп айтып кетейин. Бир эле нерсе. Электроэнергияны Кыргызстанда тетиги Бакиев учурунда эле Акаевдин доорунун аяк ченинде эле кымбаттатып башташы керек болчу. Себеп дегенде электроэнергияга кеткен, ошону чыгарууга кеткен, таркатууга, үйгө жеткирүүгө кеткен каражаттар эбак эле өзүн өзү актачу эмес. Ал башка салыктардан дотация кылып алып барып турчу. Акыркы учурда булардын амортизациясы өтүп, эскиргенден эскирип, жаңаланыш керек болуп, аяк чени, акча биздин акчабызга жетпей, президенттер, канча президент келди, булар кредит алып келишкен. Биринчи, ар бир президент келгенде байкап көрсөңүздөр, бардыгы айткан. Туура кымбаттатыш керек, бирок азыр эмес деп. Эл чуу болуп, ушинтип чуулдап, күрүгү болуп, сындап жатып калса, бүт президенттин баары кетенчиктеп, жок, биз кымбаттатпайбыз, азыр андай убакыт келген жок деп, кайра баш тартып келишкен. Себеп дегенде биринчи алар көрөт, абалды окуйт, абал менен таанышып туруп, анан түшүнөт. Кымбаттатпаса болбойт турбайбы деп. Бирок эл каршы чыкканда, биз кыйкырып чыкканда, кайра кой, революция болуп кетпесин, бийлигимди кармап калайын деп, алар жок деп коет дагы. Бирок анткени менен кайра барып эле тияктан кошуналардан, башка чоң өлкөлөрдөн, эл аралык институттардан, банктан, ошол эле Кытайдан карызды алып келип, ошол эл тешиктерди жаап келген. Демек, бул жагынан элге жок, мен кымбаттатпайм деп коюп, тигил жактан баары бир карызды алып келип мойнубузга иле берген, туугандар. Иле берген. Азыр Садыр Жапаровдун деле ошондой кылып кое турган жөнү бар эле. Бул киши деле, коем, мен жаңкын деле тияктан келгенде аябай популярдуу болуп келип, элге сөз берип, кымбаттатпайм деп койдум эле, азыр муну кымбаттатыш керек десем, анда итим чыкпайбы, шерменде кылбайбы деп элге чыгып, мен кымбаттатпайм дедим эле, мына мен кымбаттатпайм деп туруп, эки жүздүк кылып туруп, башка жактан карызды алып, очойто карыздарды алып, карыз алууга туура келет, анын буну мынбаны утулабыз, тигүү деп туруп жаап кое турган жөнү бар эле. Бирок буга карабай, бул кишинин ушундай жери бар экен, мен өзүн жакын тааныбасам дагы, шарт чечип коет экен да. Болгон нерсе, туугандар, ачыктан ачык эле. Бүгүнкү күндө туура эл кыйналып атат, эл экономика өлдү, эң өтө орчундуу учурда жашап атабыз. Бирок электроэнергияны кымбаттатпаса, бүгүн кымбаттатпайм деп койсо, баары башка жактан акча алууга туура келет. Кымбаттатпай койсо, акча албай койсо, бир күнү электроэнергия өлөт. Мына Токтогулда суу азайып өлөйүн деп калдыбы? Токтоюн деп калды, туурабы? Азыр казактардан, өзбектерден биз электроэнергия карыз алып атабыз. Жакында ал токтоп туруп өлсө, ошондо даана кашайт, чырак менен отуруп калабыз, туугандар. Тилекке каршы бүгүнкү мышык ыйлай турган абалга келгендейбиз. Эми ошондо каалайбызбы, каалабайбызбы, бул кымбатташы керек.
кымбатташ керек. Бир гана нерсе, бир гана сураныч бийликтен ушу кымбаттатып атканда жанагы градацияны жакшылап караш керек. Чынында эле таптакыр кедей кембагал колунан келбеген адамдардыкын кымбаттатпаш керек. Ал эми жанагы андагы биз шылдыңдап жатып калдык. Эми Кудайга шүгүр колунда анча мынча бар адамдарга кымбаттатыш керек. Мен жеке ошо эки эсе бааны электроэнергия бааны төлөгөнгө даярмын. Бирок ошо экини градация кылып атканда жанагы кедей адамдар боюнча жөн эле барып үйүн барып карап, сенде мындай китайский плоский экран телевизорун бар экен, демек сен Кудайга шүгүр жашап атасың, сен да төлөйсүң деп койбостон, реалдуу карап, ошо экинин абалын карап, аларга кымбаттатпай, багы колунда бар адамдарга, төлөй ала турган адамдарга, реалдуу төлөй ала турган адамдарга кымбаттатып койсо эчтеке болбойт. Айла жок, бул өлкөдө жашап аткандан кийин бул өлкөнүн проблемасын көтөрүүгө туура келет туугандар. Айла жок. Же анда көчүп кетишибиз керек, башка айла жок. Себеп дегенде, эгерде экономиканы оңдойлу деп атсак, анда ушундай кылышыбыз керек, ушундай кадамдарга барышыбыз керек. Бул президенттин мен ушул жерин колдойм. Бул популярдуу эмес нерсеге чынында эле башын сайып коюп барды да, айла жок баш керек. Ким болбосун баш керек. Мурда эле Бакиев, Коноксалич деле мунун чекесин чыгарганда ызы чогуп кетканда токтоткон. Андан кийинки тиги Алмазбек Шашанович деле чекесин чыгарып келатып ызы чогуп кетканда кой. Ансы деле бийлигимди эми куруп келтам, түптөп келтам деп көтөрбөй койгон. Сооронбай Шариповичтин учурунда деле елки электроэнергия система өлгөн турбайбы деп чекесин чыгарып келет, кой айланайын. Тиги Алмазбек Шашанович менен күрөшүп атып, азыр алапайым таппай атам, азыр дагы башка колдоочуларды жоготуп алам деп коркуп көтөрбөй койгон. Эми бул маселени мынакей Садыр Нуркожоевич көтөрүп чыкты. Баарыбыз шыбап жатып калдык. Бул ал киши жыргагандан көтөргөн жок. Айла жоктон айтып атат да, айла жоктон. Дагы жакшы ошо экини бетке айтып, түз айтып көтөрүп атат да. Көтөрүш керек турбайбы деп атат да. Жок, муну айтып атпайм, мен башка жолу деле бар эле. Мурунку президенттерди кылып эле кой муну көтөрбөйм деп, жактан акырын кредиттерди алып 5 миллиард эмес, 6, 7, 8 миллиард кылып туруп сызга отургузуп туруп, андан ары дагы өзүнүн мөөнөтү өтүп кетсин, андан ары эмне болсо ошо болсун деп кое турган жөнү бар эле. Бирок андайга барган жок, ачыгын айтты. Мурда шайлоо учурунда эмне десе ошо десин, бирок реалдуулук ушундай. Мен популист болсом, туугандар, мен деле силерге жага турган сөздү айтып коет элем. Бийлик сволочь мындай көрдүңөрбү? Мына кече бирди айтты эле, бүгүн бирди айтып атат деп кое турган жөнүм бар эле, бирок мен чындыкты айтып келген адаммын. Ошо экиге болгон объективдүү нерсени моюнга алып айтышыбыз керек. Экономика сөзсө дагы жакырчылык, көпчүлүк адам жакырчылык чегинен ашып атса дагы айла жок, муну моюнга алыш керек. Электроэнергиясын кымбаттатып, акырын кымбаттатып, жок дегенде өзүн өзү камсыз кыла турган абалга алып келбесек, биздин электроэнергиябыз жакын арада таптакыр оңкусунан кетип өлөт да туугандар. Ошондой. Эми казино боюнча дагы эмки постунда сөз түрдө видео айтам, казино боюнча дагы. Бул боюнча дагы популярдуу эмес ойду айтам.